Где? Где тепло? Где вода? 20 миңден ашык адам жашаган Жалкичи районунун тургундары жылуу суу маселеси чубактын онундай чубалып келе жатканын айтышып, эгерде жакын арада абал оңолбосо, мындан ары жөн олтура бербестигин билдиришти. Ушул көйгөйлүү нерсени биз айтабыз деп бүгүн жалдын тургундары чыга баштадык. Биздин сөзүбүздү, үнүбүздү ушу мэрия укса экен деп айтып жатабыз. Ушул туура Саратан жайда ысык суусу жок. Бир кыштакта эле жашагандай болуп турабыз ушу. Ушул шубакка чейин ушундай боло берсе, анда жол тосуу башталат. Чогулган элге шаардык кеңештин депутаты Эмиль Сыдыков келип, бул маселенин чоо жайын түшүндүрүүгө аракет кылды. Анын айтымында Жалкичи районунун суусу газ менен жылыйт. Акыркы жылдарда жалдын карызы көбөйүп, мына жылуу сууну Качык акционердик коому көгүлдүр отун берүүдөн баш тарткан. Бирок акциянын уюштуруучулары мэриянын иштебей жаткандыгын сынга алып, ысык сууну тезирээк беришин талап кылышты. Я сейчас перед вами позвоню Мурат Аманович, первому вице-мэру по экономическим вопросам. Включу на спикерфон, он это все вам скажет. Мурат Аманович, вода какого числа будет? Скажите, пожалуйста, вот все ждут этого вопроса. Вы конкретно скажите, какого числа будет? Жалкичи районуна жылуу сууну качан берилери так билинген жок. Жагдай улам кайталанбашы үчүн аталган кичи райондун суу түтүктөрүн Борботук каналга кошуш керек дейт Эмиль Сыдыков. Бирок албетте буга мэриянын бюджети азыр тартыш деп баса белгиледи. Мурат Соорбеков, Интерньюстун журналистика мектеби үчүн.